атым Артур. Мен белгилүү котормочу, жазуучу, манасчы Ашым Жакбектин небереси болом. Уул кызы кымбат мен мамам болот, сүрөтчү. Анан уул баласы Улан Тайкем 98-жылы Америкага кеткен. Ушуна бир элек, бирок биз катташабыз, жардам берет, жазып турат, сүйлөшөбүз. Тайта тайнем колунан өсүп, чоңоюп, тайтаман тарбия алгам. Кичинекей кезимден бери эле көрүп, ушу тайтам кабинетине кирип, өзү жазчы, биз кирип мишет этпечик. Мен школда окуп жүргөндө 1-2 класста мугалимдер билчи, ким мен тайтам, анан сурачы ыр жазып берсин деп. Анан мен барып тайтам айтам, тайтам ага жазып берип, мен класстын боюнча окучумун. Анан ошо ырлар мугалимде калчу эстелик катары. Тайтам ушу шекер айылында төрөлүп өсүп, чоңойгон, жаш жагы өтүп, ушу шекер айылында көзү өтүп кетип, ушу шекер айылына коюлган. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jakup Begulu Aşım Atağız'ın ruhunu yaratkan жазаган Ошонун катары Рыспай кызы Ежира Кемпирбин рухларына багыштадык. Жаткан жери жайлы болсун, топурактар торпо болсун, жандары жаннатта болсун, сурактары жеңил болсун, аркасында урпактар телеват салаваты Кур'ан бурадар тандалардан болсун. Rabbana ve atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Ушул эки үйдөн 3 ер азамат согушка кетип, акыркысы акемдин атасы кетип, 4-өө кетип, келбей калып отурбайбы. Ошондо акемдин атасы кетип баратканда айланайын албайбы. Сени Кудайга тапшырдым, Ашымды сага тапшырдым. Жетимди кийимин кийгизбе, жетимдин окутун иширбе деп боздуп кеткен дейт. Мен Кудай астында акемдин айтканын аткардым. Ашымга эч нерсени эметкенде жокмун деп ошентип айтарлы. Анан акемди окутуп, кийин үйлөндүрүп, кийин мен көзүм жел ачса эс тартып алам да, айланайын Ашым, айылга кел, там сол. Анан кийин кете бер. Каяка кетсең кете бер. Анан келип там солду. Ошо фундаменттен баштап бүт бардыгын өзү курду. В какой-то момент приехала вот Альма апа. Бир учурда Алиман апа келип, атама 26-га чыктың, үйлөнүшүң керек дейт. Ал атама айылга кел, сага кыз карайбыз деп айтат. Атам айылга келгенде Алиман апа айылдагы кыздардын үйүнө алып барат. Туда Альма апа повела его по дворам. Ну, как раньше делалось, как это, смотрины. Анан алар апам жашаган үйгө барышат. Пришли в двор, где мама жила. И вот папа пришел к ним домой. Апам мени көргөнү келишкенин дароо сездим. Ал кезде апам 16 жашта экен. Она почувствовала, что они на смотрины пришли. Хотя маме было тогда лет 16, наверное. Апам уялып, коркконунан мал сарайга качып кетет экен. Акырында жеңелери издеп таап үйгө алып келишиптир. В конце концов, денежки ее нашли, привели. Апам абдан уялып, атам апамды бир көрүп эле жактырыптыр. Мама стеснялась очень сильно. Папа так на нее посмотрел, она ему сразу понравилась. Кудайымдын бергени бул жубайы болду. Өзүнө окшош, жөнөкөй. Эч кандай мындай жөн эле эмени көтөрүп жүрүп отурду да. Ашымды. А бизге чыгармачылыкка ошондой жубайлар керек да.
өзүн ойлобой бала чакасынын түйшүгүн өзүнүн колуна алып, үйдүн түйшүгүн өзүнүн колуна алып, анан кийин жубайын, күйөөсүн чыгармачылыкка гана коюп койгон аялдардан көп болду ошол учурда. Ошонун бири Күкү болду. Анан жоробозодо отуруп алып, ошол жоробозонун көркүн ачып, ошол кара балтаны ырдоого мажбур жасаган ыр, демек ал жөнөкөй ыр эмес. Наверное, в момент Мүмкүн ата-энемдин биринчи таанышкан убагында кездешүүлөрүндө атам издеп жүрөм деген ырын жазган окшойт. Ал ырды апамдын атынан жазса керек. Себеби апам аябай кызганчаак болчу. Ал эми аппагым ырын апама арнап жазган. Себеби апам ак жумал болчу. Мама беленькая была, очень такая. Какое-то время, когда мама не могла родить. Апам төрөй албай кыйналып жүргөн убагында атама ажырашалы деп айткан экен. Себеби туугандар сөз кыла башташыптыр. Атам болсо мен сендейди таба албайм деп каршы болуптур. Нет, я тебя люблю, я такую, как ты, больше не найду. Атам кыжалат болбо, биздин балабыз болот деп апамды колдогон. Кийин мен төрөлдүм. Потом я родилась вот. Ушундай ата-эне бергенине Кудайга рахмат. Апам акылман, боорукер, алтын адам эле. Ал эми атам дайыма лидер болчу. А папа, он был очень таким, знаете, лидером всегда. Ашкемден Чыңгыз Айтматовдун ушул айылга эки кишинин бир заманда, бир убакта жаралып калганына ушунчалык сыймыктанабыз. Бүт дүйнө жүзүн таң калтырып, эки талан кыргызга, не только кыргызга эмес, дүйнө жүзүнө белгилүү болуп, мына Ашым Жакыпбек, Чыңгызды биз кандай билсек, Ашым Жакыпбекти дал ошондой билебиз да. Шаарга барган сайын Ашым акенин үйүнө барып чыкты. Ошо Тилек аке кымыз, бир чанаш кымыз, бир койду союп алып, анан ошо Ашкенин үйүнө барып отуруш элек. Анан мен жаш баламдын кезде анан чай куюп отурам. Тигилер чоңдор да эми кызматкерлер. Анан анекдотторду көп айтчу эле. Жанагыдай аралашма анекдотторду айтат, күлдүрүп, ушундай нерселерди көп айтчу эле. Өзү абдан жакшы, ачык айрым. Ичинде кири жок, шатыр-шатмандай. Отурган жерде компаниянын гүлүн ачып, элдердин бәрин көңүлүн ачкан. Ушундай киши эле да. Буга чейин Саякбай айткан, ыр түрүндө айткан эпосту кара сөзгө которуп, кара сөзчү, тагы дагы болсо таласты шекерчеде которуп жаза баштады. Жөнөкөй тил менен Манасты элге таанытуу үчүн, элге жеткиликтүү болуш үчүн Манасты кара сөз жөнүндө айлантып, мына ушул эмгек катуу чоң бааланып көзөткөндөн кийин Токтогул сыйлыгына лауреат болуп калды. Нар кескени да тамган. Ошондо жаратына көрбөй Манасты. Бейбактын ошондо эле көзү кашойгон.
кара сөз түрүндө жазылган китеби өзгөчө бир кыргыз элине бир чоң бир киреше, чоң өзгөрүү алып келди да. Себеп дегенде бул кара сөз түрүндө жазылган китеби дагы бардык орчундуу окуялардын баарын бириктирип келип туруп, сөздүн каймагы менен калпып, анан баарын тең бириктирип туруп анан бир эпос жаратып коюптур. Демек, мен ошол китепти окуганда Ашым Жакыпбек багабыз бул бир гана котормочу жана жазуучу эмес, мен манасчы катары дагы карадым. Себеп дегенде, бул жазма манасчы. Манастын дүйнөсүн түшүнө билген, анын кайып дүйнөсүнүн руханиятын түшүнө билген, ушундай бир улуу дүйнөнү ичине камтып жүргөн адам экенин түшүнө алдым. Бир гана өкүнүчтүү гана бир нерсеси болду. Ушул Ашым агайыбыз бул китепти жазып, бирок ушул китептин чыгышын өзү көрбөй калды да. Бизге бир өкүнүч ушул болду, бирок эң негизгиси Ашым Жакыпбек түбөлүктү көргөн жок. Элдин жүрөгүндө ушул китеби менен кара сөзгө айланган улуу ыйык сөздөрдү камтыган саптары менен ары бир мен кыргызмын деген, мен манасты жүрөгүм менен тааныйм деген адамдын жүрөгүндө Ашым Жакыпбек жашап келе жатат. Ашым болсо ошол кезде аябай эмеси жетилип, аябай мындай кыргыз тилинде сүйлөгөндү, жазганды абдан жакшы өздөштүрүп калган кези. Анан Чыңгыздын колу тийбейт, бошобойт жанагы. Анан айтат, Ашке сен которуп койчу муну кыргызчага деп. Анан ал которот. Анан ошо бир топ чыгармаларын Ашым которот. Бир жолу мен өзүм дагы сүйлөшкөм. Анан эмнеге Ашым которуп атат десем, мен бошобой жатам. Кинодо да иштеп, дагы башка жаңы чыгарма жазам деп, анан ушундай мүмкүнчүлүк болгондон кийин баягы Ашымга котортуп, ошентип кээ бир чыгармаларын Ашым которот, анан элге аябай жагат, абдан жакшы которот, жакшы тили жетиштүү. Мына мисал үчүн Гүлсаратты которот. Бул биздин айылдагыларга аябай жагат, анткени Гүлсараттын тарыхы өзү биздин айылга байланыштуу болгон. Это все? Неужели ты научился писать всего одно слово, отец? Биз ата сөзкөнбүз деген китебиндеги аңгемелер сыяктуу таасирдүү ошондой табигый, ошондой талант менен жазылган, ошондой жандуу, ошондой чын тунук чыгарманы учуратпадым десем да болот, учураткан болсом аз учураттым. Кийин абдан көп аңгемелер чыкты, Кубатбек Жусупалиевдин аңгемелери чыкты, Аман Саспаевдин аңгемелери чыкты, Мурзагапаровдун шумдук аңгемелери чыкты. Бирок ошолордун баардыгы тең тайлашса дагы баары бир Ашым Жакыпбековдун ошол биз ата сөзкөнбүз деген китебиндеги аңгемелерин басып кете алган жок. Мен аны кийин өзүмдүн бала чакама дагы ошону окуп ала. Адамдын эмне экенин ошондо билесиңер, өмүрдүн эмне экенин ошондо билесиңер. Ал жерде көп сөз жок. Туп-тунук шылдыраган ушул кадимки булактын суусундай тунук чыгарма деп айтып келдим. Ашкең өз эле жеке эле чыгармачылыгы менен жүрө бербей, өзүнүн артында үйрөнчүктөрдү алып жүргөн, керек болсо котормочулардын мектебин түзгөн котормочу деп айтууга болот да. Мен изилдөөчү катары ишенимдүү айтып кетким келет. Ашым Жакыпбеков бул кыргыз маданиятында өтө чоң орду бар. Анткени менин оюм боюнча котормо чеберчилигинин, именно кыргызча, кыргыз тилине котормо чеберчилигинин туу чокусуна жеткизген адам да. Анткени анын котормочулук тажрыйбасында Айтматовдун өтө татаал чыгармалары бар, орун алган. Бул жерде менин оюм боюнча Айтматов улуу жазуучу катары кыргыз тилинде анын чыгармалары дагы жашоого ээ болуш үчүн бул жерде Ашым Жакыпбековду өзүнүн жеке котормочу катары тандаганы бул өтө биз кыргыз эли үчүн чоң байлык да, чоң орустар удача деп коет.
котормочулук тажрыйбанын эң бир татаал формасы бул «Кыямат» романында билинген да. Анткени «Кыямат» романы бул Айтматовдун чыгармачылыгында өзүнчө орун ээлейт, өзүнчө бир автордук концепциясы өтө татаал, дүйнөлүк масштабка чыккан чыгарма. Анан бул эң негизгиси орус адабияттанууда бар бүтүн мүнөз деп коет, инонациональный характер деген. Анан ушул жерде Авдий Калистратов деген каарманы менен Ашым Жакыпбеков ошол өзүнүн чеберчилиги аркылуу ошол каарманды кыргызча толук кандуу сүйлөтө алды. Кийин өзүнүн айтканы бар, ошо жанагы Котормого, анан кийин Манаска деп жүрүп, мындай башка өзүнүн көкүрөгүндө баягы жаш кезинен башталган көптөгөн чыгармалар жазылбай калды депчи. Анан бирөө эң акырында мага айтты эле, эми мына буюрса Теңир Манас бүтүп калды деп, баягы кол жазма түрүндөчү. Анан эми кийинки максат, тилек, ниет ошо жанагы Семетей менен Сейтекти бирок мындай бир 30 басматыбак кылбай, бир 15 басматыбак кылып, кыска нуска азыркы окурмандарга ылайыктуу болсо депчи, ошондой кылып жазам деген да жакшы тилек болчу. Мощный муун болгон да. Ушул муун мисалы киного келип такалып, анан кинонун менин оюмча бир кыргыз керемети болгонунда өзүнчө бир себеби бар да. Себеби Айтматов болгон ал жерде, Ашым Жакыпбек болгон, Марбайжиев, Жакиев болгон, Төлөм Шокеев, Болот Шамшиев, Базаров, Убукеев. Ошол мындайча айтканда, ошол кыргыз кереметинин жаралуусунун пигинде Ашым Жакыпбек, Ашым агай Кыргыз фильм киностудиясында башкы редактор болуп атат да. И мыкты ошол убакта мыкты фильмдерге, мындайча айтканда, чечим чыгарып ошол фильмдер тартылып атат. Чыгармачылыгы дагы, адамдык сапаттары дагы абдан күчтүү, жакшы адам болчу. Ашкем. Эми ошо 90го чыгып атыптыр. Жаткан жери жайлуу болсун. Анан эми мына ал киши жөнүндө кино тартып, макала жазып, элдин арасына таркатыш керек. Азыркы жаштар билиш керек андай таланттуу кишилерди. Алар ошо таланттуу тиги бул болгону менен мен мындай элем, андай элем, мага мынтип көңүл бургула деген эмес. Алар ошо өзүнүн кадимки эле өзүнүн тиги иши катары ушундай чоң иштерди жасаган. Ошондо байбиче атты карап тур деле, атаңдын көрүн дүнүйө тодогон учукта, жери өлгөн тумшукта, эң кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда орголорго чаң чыгат, оргон чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүңө оргон чаңды караса, атасынын акпылпардын чаң экен, анын артын каралса, чоңгушкадай мал экен, мунун артын каралса, чоң күрөңдүн чаң экен, караса көзгөн билинбейт, анын артын караса, карагачкан аргымактын чаң экен, адам башын жерге салып тур, карагандын төрт аты, кырак чыгып алып тур, караса көзгөн билинбейт, карабастан тайтору кайда экени билинбейт, маңдай сөгүм акеле, батырдын көзүн өткөндө, күнгөлөтүп тайкеле,
Bilemi ne olur dep, kabargası öksөгülüp, gözün yaşı tөгülüp, altmış müslümün ölüm, öt жағына көрініп, көріне тұрған себебі, емін тапқандар келек, есімден қалған семетей, ойқан кейінен екенін білелек, қолымыз жаттының ұрғын, ат екенін білелек, о дүниеге таманас шел, ат екенін білелек, арқайран алата, бел екенін білелек, күндігіміз түнігіз, күлкініміз ұрады, ел екенін білелек, енекесі қалықпей, ағайын тейбін ұстап, келгендігін білелек, қалағына түлетентіп, келгендігін білелек, өзің көрген семетей, атаңның өрейіндігін, жаңғыр бөгін таладан, жыратаңдайған кейін, арам елер өкемнің жададан шыққан баламдан, ебі шындығын кейін ұстаңдың бүгін, көзіңді көп сана, өзің жасың ол сала, кесілік күміш күзің, қайдан енен қайықпей, көтербезді не шыры, ермі төлі қарағет, аралға қойғырын күн, қайрылы асып алдеме, көзіне дей көзінен, пелек жаш кетіп, ошол саған итте, чыры ұйлап сырқырап, шыңғылдайлап бұрқырып, шығырын меріп, шыңғылын еріп, шыққа бір салғанда.